Араңыздар, мен қолымдағы бұл қат азыркы тапта Ички иштер министрлигинде каралып атат. Бұл қатты милицияға біз эмес кыргыз патент жазып өткөрүп берди. Анда Мунарбек Имаровдун ишинде кылмыш жаза кодексинин 225-беренесинде айтылган кылмыштын белгилери байкалганы көрсөтүлгөн. Бул эмне болгон кылмыш, ал үчүн кандай жаза каралган, анын белгилери кандай, алдыда фактылар менен тизмектеп берем. Сиз Чекит медианын фактын бар берүүсүн көрүп атасыз. Мен аты жөнүм Асель Соронбаева. Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигине караштуу Кыргыз патент мынакей Ички иштер министрлигине кат жөнөтүп атат. Бул катта эки бренд салыштырып, ошол брендтер мынакей үн добушу боюнча, графикасы боюнча, өң түс боюнча жана бир кызматты аткарган боюнча аябай чаташтыргандай окшоштук бар деп айтылат дагы. Анан ушул жерде мындай деп жазып атат. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 159 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, направляем заявление материала общественного фонда Чекит Медиа о незаконном использовании товарного знака Чекит Чындыкты Биль для рассмотрения по существу и принятия процессуального решения. В доводах изложенного заявления усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 225 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг. Башкача айтканда, кылмыш жаза кодексинин 225-беренесинде айтылган белгилер байкалып атат деп, ошонун негизинде Кыргыз патент бул ишти милицияга өткөрүп берип атат. Эми кылмыш жаза кодексинин 225-беренеси эмне жөнүндө азыр айтып берейин. Мисалы үчүн орусчасы мындай экен. 225-беренеде незаконное использование средств индивидуализации работ, услуг деп атат. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом от 1000 до 1500 расчетных показателей или лишением свободы на срок до 2 лет деп көрсөтүлүп атат да. На 225-берене кыргызчасы индивидуалдаштыруу каражаттарын, жумуштарын, кызмат көрсөтүүлөрдү мыйзамсыз пайдалануу деп көрсөтүлүп атат. Башка товардык белгини, тейлөө белгисин, бир түрдөгү товарлардын же окшош товарлардын белгилерин келип чыккан жердин аталышын мыйзамсыз пайдалануу, эгерде бул жосун бир нече жолу жасалса же ири зыян келтирсе, 1000ден 1,5 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айыппул салууга же 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп берип атат да. Эми 225-берене ошол кылмыш жаза кодексинде айтылган, бул мисалы үчүн 224-тө принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения деп турат. 224-берене бүтүмдү жасоого жана аны жасоодон баш тартууга мажбурлоо. Ал эми кийинки статья, мисалы рейдерство деп турат да, мына кийинки беренеде рейдерлик жөнүндө айтылган. Башкача айтканда, бул кадимкидей ошол бирөөнүн товардык белгисин мыйзамсыз пайдалануу, бул кадимкидей кылмыш жазасына тартылат деген сөз да. Чекит медианы биз качан каттаганбыз? Юстиция министрлигинин базасынан, сиздер деле көрсөңүздөр болот, Юстиция министрлигинин юридикалык жактары туурасында базасында 2022-жылдын декабрь айында биз каттоодон өткөнбүз. Коомдук фонд катары өзүнүн ишмердүүлүгүбүздү мынакей 2022-жыл 22 декабрь деп турат. Ошондо мынакей кыргызча эле, латын тамгасы менен эмес, англис тамгасы менен эмес, мына кыргызча эле chekit.media деп биз каттоодон өтүп, мыйзамдуу түрдө кадимкидей салыктарды төлөө менен өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү баштаганбыз. Биз өзүбүздүн ишмердүүлүктү баштаганда биз тууралуу журналисттер жазып чыккан, сюжеттер тартылган, ошол боюнча. Анан 2024-жылы мен өзүм маегимде айтып атам да, эмне үчүн биз чекит деген сөздү тандап алганбыз депчи. Эмне үчүн чекит медиа? Жакшы суроо. Эки маанини билдирет да. Англис тилинде бул текшер муну, check it эки сөз. Ал эми кыргыз тилинде бул чекит деген точка, маалымат көп, бирок чекит текшердик.
Бизге ушундай жүйө келтирип атпайбы, сиздердики эмне англисче болуп турат, Мунарбек Имаровдуку кыргызча болуп турат деп. Биз ошол кыргызча дагы, англисче дагы бирдей биздин өзүбүздүн максатыбызга, багыттабызга бирдей жооп бергендиктен биз ошо эки тилде жакшы угулат экен деп ошол аталышты тандап алганбыз. 2024-жылы биздин редакция өлкөдө эң престиждүү болгон Улан Эгизбаев атындагы премия сыйлыкты алган. Мындан тышкары иликтөөчү журналисттердин глобалдык конференциясына чакырылганбыз биздин редакция. Ошондой эле иликтөөчү, бул дүйнөлүк иликтөөчү журналисттердин ай ичинде чыккан эң мыкты иликтөөлөрүнө биздин материалыбыз, биздин иликтөөбүз кирген. Башкача айтканда, биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү бир гана Кыргызстанда эмес, бизди башка өлкөлөрдө да медиа чөйрө тааныйт. Бул Түштүк Кореяга өзүбүздүн ишмердүүбүздү презентация кылганбыз, Америка Кошмо Штаттарында, ошондой эле Европа өлкөлөрүндө, ошол эле Швецияда, Латвияда, Бириккен Араб Эмираттарында, Чехияда жана башка өлкөлөрдө биз мындан тышкары Орто Азиялык конференцияларда, ошондой эле мен өзүм тренер катары медиа тренерлик менен аймактарды кыдырып дагы мугалимдер үчүн, жергиликтүү активисттер үчүн, студенттер үчүн дагы ошол медиа сабаттуулук боюнча тренинг өтүп жүрөм. Анан чекит медианын ишмердүүлүгүн албетте ошол учурда жайылтып жүрөм. 100дөн ашык тренинг өткөм. Ошондой эле биздин ресурс тууралуу ачык булактардан сиз 100дөн ашык маалыматты көрө аласыздар. Башка медиаларда биз тууралуу көп жазган, 200дөн ашык интервьюларым бар ачык булактарда, чекит медианын атынан. Ошондой эле Молдовага дагы, Түштүк Кореядагы чоң интервьюларды бергем. Мындан тышкары 2025-жылы президент жаңы мыйзамга кол койгон, жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу жаңы мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамга ылайык бардык онлайн басылмалар, тармактык басылмалар, онлайн платформалар, телевидениядан тышкары, радиодон тышкары, мындай классикалык салттуу медиалардан тышкары бардык онлайн заманбап медиалар дагы расмий түрдө юстиция министрлигинде расмий медиа катары өтүш керек деген талап бар да ошол мыйзамда. Эми биз ошол мыйзамга баш ийип 2026-жылы мынакей башында 26-январда былтыр эле кабыл алынган да бул мыйзамчы. Азыр дагы деле бардык медиалар өтө элек, бирок өтөт жакында. Мынакей расмий медиа катары юстиция министрлигинен расмий медиа катары өттүк да. Ал эми юстиция министрлиги бир эле аталыш менен эки медианы каттабайт. Эгерде буга чейин биринчи катталган медиа болсо ошого ишмердүүлүккө жол берилет. Ал эми кийинкилерине ишмердүүлүккө жол берилбейт. Башкача айтканда, жаңы мыйзамга ылайык медиа катары катталбаса, ал өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө укугу жок да. Мындайча айтканда, жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамдын дагы талаптары бул жерде аткарылбай атат Мунарбек Имаровдун учурундачы. Бул күбөлүк эмне деген сөз? Бул кыргыз патенттен берилип атат. Чекит, чындыкты бил деген ошол 3 сөз. Бул мыйзам тарабынан автордук укук деп корголот да, бул деген авторское право деп коет. Муну медиа тармагында эч ким колдоно албайт деген сөз да. Мисалы, чекит деп дүкөн ачып алсаңыздар болот, чекит деп чачтар чачып алса болот, такси кызматын көрсөтөт. Бирок маалымат берүү жагында, видео съемка, жаңылыктарды чыгаруу жаатында, билим берүү жаатында биз жанагындай тренингтерди өткөнгө байланыштуу дагы ошол маалымат, медиа жаатында биз бул сөздү эч ким колдоно албагандай кылып туруп, анан кыргыз патенттен алганбыз ушундай күбөлүкчү. Бул дагы дароо берилбейт экен, негизи 1 жылга жакын күттүк да бунучу. Сиздер деле эгерде ушундай автордук укук бар болсо, аны патенттесеңиздер, ушу 1 жылга жакын күтүүгө туура келет, арыз тапшырган күндөн баштап. Эми бул кыргыз патент тарабынан корголгон товардык белги болуп атат. Эксперттердин бүтүмүн айтып берейин. Негизи биз бир эмес, эки экспертизадан өттүк да. Бул жерде көз карандысыз эксперттер болот экен, интеллектуалдык менчик боюнчачы. Аларды патентный поверенный деп коет экен. Алар өзүнчө ушундай укугу бар экен, товардык белгини экспертизадан өткөргөндөй. Анан мынакей 10 барак экспертиза бизге чыгарып берип атат корутунду. Товардык белги биз мисалы көп киши айтып атат да, силердики мына англисче болуп атат, булунку болсо кыргызча болуп атат депчи. Бирок бул жерде сырткы көрүнүшү гана бааланбайт экен. 4 критерий болот экен. Азыр айтып берейин. Мисалы үчүн добуш, кандай тыбыштар колдонуп атат, кандай
каткалаң үнсүздөр, жумшак үнсүздөр колдонуп атат, кандай үндүү тамгалар, тыбыштар колдонуп атат, ошол боюнча дагы экспертиза өтөт экен да кадимкидейчи. Мисалы чекит деген латынча айтылганы менен 5 тыбыш деп атат, кириллицасы деле ошол 5 тыбыш болуп атат. Тамгалардын санынан бери, анан муундар, мисалы чекит деген 2 муундан туруп атпайбы? Ошолордон өйдө кадимкидей булар состав гласных звуков совпадает 2 из 2, сходство 100% деп атат да. Место совпадающих звукосочетаний в составе обозначения совпадает 5 из 5 звуков деп атат, сходство 100% деп атат да. Состав согласных звуков, үнсүз тыбыштардын эмеси окшоштугу 100% деп мынакей экспертиза корутунду чыгарып атат. Эми болгону мына басым эле бул жерде чекит деген басымдарга эле кичине башкачараак болот экен, болбосо тыбыштар, ошол үнсүз тыбыштардын, үндүү тыбыштардын, муундардын окшоштугу 100% деп чыгарып берип атат. Эми семантика жагынан дагы экинчи критерий бул семантика жагынан, башкача айтканда ошол сөз эмнени билдирет. Мисалы үчүн биз деген, мен жана жогоруда маекте интервьюда айтып атпаймынбы, анан медиа деп турбайбы силерде деп ушинтип айтып атышат. Медиа деген бул медианын аталышы чекит деген сөз да. Мисалы Азаттык медиа, Кактус медиа деген сыяктуу элечи. Анан үчүнчү критерий бул графическое сходство деп атат, визуально. Мисалы үчүн бул жерде мына кара фонго ак тамгалар менен анан аягында чекит болуп атат, точка белгисичи. Анан биздики деле ошо кара фонго ак тамга, анан биякта кызыл тамга бар. Бирок баары деле мындай бир караганда окшоштук бар экенин, чаташтыргандай окшоштук бар экенин экспертизанын корутундусунда айтылып атат. Көз карандысыз экспертизанын корутундусунда. Эми эң акыркысы бул анализ однородности товаров услуг дейт да. Мына кызмат көрсөтүү, жана жогоруда айтып кетпедимби, мисалы чекит деп дүкөн ачып алса, биз ага эч кандай каршылык көрсөтө албайбыз. Чекит деп такси кызматын ачып алса, же болбосо чекит деп чач тарач ачып алсын, же дагы башка нерсе ачып алса, ал адамдардын өзүнүн иши да, ишкерлердин өзүнүн иши. Бирок маалымат айдыңында бул Кыргыз патент тарабынан корголуп атат. Товардык белги экспертизадан 4 критерий менен бааланса, ошо 4 критерий тең чаташтыргандай окшоштукка алып келет деп экспертиза, мына көз карандысыз эксперт корутунду чыгарып атат. Дал ушундай эле корутундуну Кыргыз патент дагы чыгарып атат да. Кыргыз патент дагы өзүнүн баягы товардык белгини экспертизадан өткөрө турган өзүнүн бир тартиби, эрежелери бар экен да. Ошол эрежелер боюнча мынакей Кыргыз патенттин өзүнүн бул мамлекеттик расмий органдын өзүнүн эрежелери мынакей сходство до степени смешения деп атат. Башкача айтканда чаташтыргандай, звуковое сходство, словесных обозначений, то есть добуш үн жагынан кандай угулуп атат, ошол жагынан окшоштуп атат. Графикасы, цветовая гамма, кара фондо ак тамгалар. Андан тышкары однородность оказываемых услуг. Мен айтпадымбы жана, маалымат айдыңында биз ошондой кызматтарды патенттеп койгонбуз депчи. Ошол 4 критерий менен тең мынакей чекит медиа коомдук фондунун арызы жүйөлүү, негиздүү деп Кыргыз патент ушундай корутунду экспертизанын корутундусун чыгарып атат да. Бул боюнча биз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматына арыз калтырганбыз. Башкача айтканда антимонополия деп коет эмеспи? Ошол антимонополияга ушундай арыз калтырсак, ушу биздин аталышты 1 жылдан бери колдонуп атат дегенде, алар карап туруп, мынакей атаандаштык жөнүндө мыйзам деген бар экен да, закон о конкуренции дегенчи. Ошол атаандаштык жөнүндө мыйзамдын 8-чи беренесинде кара ниеттик атаандаштык деп коет. Ошо кара ниеттик атаандаштык орусчасы болсо недобросовестная конкуренция дейт. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, фирменного наименования, способное привести к смешению деятельности другого хозяйствующего субъекта деп атат да. Ал эми кыргызчасын окуп берип коеюн. Кара ниет атаандаштык бул 8-чи беренеде 3-чү бөлүмдө айтылат. Башка чарба жүргүзүүчү субъекттин иши менен чаташтырууга алып келген товардык белгисин, тейлөө белгисин, товардын чыгарылган жерин аталышын, фирманын аталышын мыйзамсыз пайдаланууга жол берилбейт, кара ниет атаандаштыкка жол берилбейт деген мыйзам бар экен. Ошол мыйзамдын негизинде мынакей Имаровка, ал өзү бизде 2 жыйын болду, антимонополияда 2 жыйынга тең Имаров өзү келген жок. Ал өзүнүн юристин ишеним кат аркылуу жөнөттү.
ошол бул жакта персональный данныйларын жаап койдум, эми телефону, адресин жаап койдум. Мынакей Имаров, анан анын ишеним кат аркылуу иштеген Исмаилов деген юристи бар экен, аларга жөнөтүлгөн бул антимонополиядан, расмий мамлекеттик органдан берилген эскертүү. Антимонополия эскертип атат мондайчы: Имарова о необходимости прекращения действий, нарушающих требования пункта части 3 1 статьи 8 Закона Кыргызской Республики о конкуренции, а именно прекратить использование обозначения чекит в деятельности YouTube-канала и иной связанной деятельности сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком чекит чындыкты бил номер 22555 деп атат да. Башкача айтканда биздин могу чекит, чындыкты бил деген сөздөрдү колдонуу менен ушул 3 сөздүн каалаганында ал колдоно албайт экен да. Анан эскертүүдө айтылып атат, ушул чекит деген аталышты YouTube каналдан болобу же башка жактан болобу прекратить использование деп атат да. Бул жерде антимонополия ошол Мунарбек Имаровдун атаандаштык жөнүндө мыйзамдын 8 беренесинде каралган кара ниет атаандаштык деген беренесине дал келгенин тастыктап, мыйзам бузганын тастыктап туруп, анан кийин ошонун негизинде эскертүү берип атат. Эми бул ишти Кыргыз патент Ички иштер министрлигине өткөрүп берип атат. Ошого байланыштуу Ички иштер министрлиги мынакей 225 беренеде айтылган кылмыштын белгилери байкалып атат деген жүйө менен анан милицияга өткөрүп берип атат. Эми жана мен айтып өтпөдүмбү, бул жерде 2 жылга чейин эркинен ажыратуу же болбосо 100 000 сомдон 150 000 сомго чейинки айыппул каралган депчи. Биздин талап эми бул иштеп аткан мисалы эл арасында өзүнүн ысымы бар. Эң башкысы биз буну мындай жазаланышын каалабайт элек. Биз болгону ошол аталышты өзгөртүүсүн каалайт элек да, же өзүнүн атына же болбосо башка медианын атына аталышты гана биздин товардык белги Кыргыз патент тарабынан корголгон товардык белгини колдонбосун деген гана өтүнүч менен кайрылып атабыз. YouTube канал боюнча дагы көп суроолор келип атат. Мисалы үчүн анын YouTube каналы 2020-жылы ачылган экен, ал эми сиздердики 2023 жылы. Ооба, биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү мынакей декабрь айында каттоодон өтүп, анан 2023 жылы январда баштап атпайбызбы өзүбүздүн ишибиздичи. Ошондо сиздер көрсөңүздөр болот, YouTube каналда алгачкы видео 2023 жылдын январында жүктөлгөнүн көрө аласыз. Ал эми Мунарбек Имаровдун ачкан чекит деген каналында ал башка аталыш менен иштеп жүргөн, бирок кийин видеолордун баары тазаланып, 2025 жылдын январында чекит деген атка которулуп, анан 2025 жылдын февралында бул чекит деген биринчи ошол чекит каналына биринчи жолу видео жүктөлгөнүн сиз өз көзүңүз менен деле көрсөңүз болот. Былтыр 2025 жылы кыргыз журналистикасына 100 жыл болду да. Ошол 100 жылдын ичинде ушундай бир медиа иштеп атса, үстүнөн дагы бир ушул сыяктуу медианын атын чыгарып иштеген учур болуптур, таптакыр элечи, мындай автордук укук коргогонго ушундай көрүнүш болуптур да. Мисалы үчүн Майдан деген басылма иштеп аткандан кийин, ал жабылгандан кийин бир нече жылдан кийин кайра Майдан деген ачылат. Анан Асаба деген гезит иштетилген, анан Асаба жабылып калгандан кийин баягы Асаба деп кийин ачылган да. Бирок бир эле убакта мындай эки медиа бирөө иштеп атса, үстүнөн дагы бирөө ачып, ушундай прецедент болгон эмес да 100 жылдык тарыхтачы. Эми 70 жылдык жана Совет доорундагы түшүнүктүү да, ал жерде массалык маалымат каражаттарына эми болгон, монополия болгон да, ошон үчүн ал жерде мүмкүн эмес болгон. Бирок көз карандысыз Кыргызстандын тарыхында мындай прецедент болгон эмес. Заноза басылмасында болгон, ал жерде товардык белги алгандан кийин берки журналисттер иштей албай калган ошол бренд мененчи. Бирок ошол кайра башка экинчи заноза ачылып, анан адамдарды чаташтырган учур болгон эмес. Анан мен бул туурасында Facebookка жазганда, биздин эле аттуу баштуу журналисттер аябай көп жазышты. Биз силерди бир деп ойлогонбуз, биз силерди команда деп ойлогонбуз. Анан чекит медиага ушундай журналист келип калганбы, бул стандарттарды карманбайт го, булар эмне болуп калган деген дагы журналисттер дагы бизди чаташтырып
чагыштырып атат да. Элестетсеңиздер, мисалы үчүн Кыргызстанда белгилүү эркин журналисттер бар. Мисалы Ыдырыс Исаковду бүтүндөй Кыргызстан тааныйт. Эламан Карымшаков аябай белгилүү көп жакшы иштерди алып жүрөт. Эми ошондо эгерде Ыдырыс Исаков азаттык деп туруп чыгып алса, азаттык иштеп атса бул жерде, анан Ыдырыс Исаков дагы кошумча азаттык медиа деп чыгып алса, кандай болот? Же болбосо Эламан Карымшаков өзүнүн материалдарына Кактус медиа деп жазып алса, кандай болот деп ойлойсуздар? Дал эле ушундай териштирүүлөр, ушундай эле автордук укукту коргоо аракети болот. Негизи плагиат деген, бул журналистикада плагиат деп аталат да. Сиздер плагиат деп Google'дан издесеңиздер, бул интеллектуалдык шылуундук, интеллектуалдык уурулук деп дагы аталып калат да. Журналистикада бул кодуланат. Негизи жалпы коомдо дагы шылуундуктун, уурулуктун кандай гана түрү болбосун, интеллектуалдык болобу, физикалык болобу, онлайн болобу, алар бирдей эле кодуланып, бирдей эле мындай жерилиши керек да. Мындай дагы суроолорду жазышты, катталуучулардан деле, ошо журналисттик чөйрөдөн деле жазышты. Ушу Мунарбек Имаров менен жеке сүйлөшүп, чечкенге аракет кылып көрдүңөрбү деген суроолор келди. Ооба, албетте, менде переписка ошо WhatsApp'тагы жазышууларыбыз бар, чалгандарым бар. Мунарбек, өзүңдүн атың менен эле чыкчы. Эми чекитте биздеги патент бар, биз деген расмий каттоодон өткөнбүз деген ушундай өтүнүчтөрүм бар да, бирок ал жок деп мындай макул болгон эмес, көнгөн эмес. Мындан тышкары аттуу баштуу журналисттер дагы жигитчилик кылып кой, эми биз чекиттин ачылганын өз көзүбүз менен көргөнбүз, буну Асель түптөгөн, сен кийин ачтың деп дагы айткандары бар, бирок ага дагы көгөрүп, көшөрүп көнбөй жатат да. Биздин максат аны бир мындай жазалоо, же болбосо мынакей кылмыш жаза кодексинде айтылган 225-берене менен жазага тартуу эмес. Жөн гана ошол биздин ысымыбызды, атыбызды албасын деген гана суроо талап дейбизби, өтүнүч дейбизби, ушундай ушундай мамлекеттик органдарга кайрылбай эле чечүү аракети оңунан чыккан жок да. Бул аргасыздан болгон иш болуп калды. Эми биз дагы ошол өзүбүздүн автордук укугубузду, өзүбүздүн интеллектуалдык менчигибизди коргогонго бардык күчүбүздү жумшаганга даярбыз. Азыркы тапта мына жогоруда айтып кеткендей, Кыргыз патент бул ишти Ички иштер министрлигине өткөрүп берди. Милиция бул арызды адилеттүү, калыс карайт деген үмүтүбүз чоң. Себеби бул жөн гана Сооронбаева менен Имаровдун тиреши эмес. Бул бүтүндөй кыргыз журналистикасында болуп көрбөгөндөй прецедент. Башкача айтканда, медиа чөйрө мындайды көргөн эмес, 100 жылда дейинчи. Так кесе айта алам ошону. Андан тышкары бул мыйзам менен өз билемдиктин тиреши болуп атат да. Бул журналистика менен плагиаттын тиреши болуп атат. Ошондуктан бул маселе адилеттүү, калыс каралышы керек. Биз буга ишеним артабыз жана биз өзүбүздүн автордук укугубузду коргогонго, мындан ары да коргогонго бардык күч аракетибизди жумшайбыз.